Бека, досым, жаныңда картаң барбы? Бар. Мага срочно бирөө эле акча котормокта. Ошону чыгара коюш керек болот. Сенин картаң берип турбайбы? Сен го акча алат экенсиң. Мага эмне пайда? Сен мага жардам берсең, мен сага 2000 сом акча берем. Акча сенин картаң которулат. Болгону мага чыгарып берип коюшуң керек. Досым, сен чында эле Бекканын картасын алайын деп атасың. О? Сен картаңды башка адамдарга берип, ал аркылуу тиешеси жок акчалар өтүп баштаса, ушундайдан дроперство башталат. Соңку учурларда мисалы дроперлик деген сөз пайда болду. Акча сал же болбосо пайыз түшөт деп сизди алдап атайын бир системага салып койгон учуру. Урматтуу мекендештер, банковский карта сиздики жоопкерчилик да сенин мойнуңарда болот. Ошон үчүн эч кимге бербегиле, көрсөтпөгүлө. Ошонун артынан силер дагы мойнуңар менен жооп берип калышыңар мүмкүн. Дроперликке көпчүлүк учурда адамдар өздөрү деле билбей, аңдабай деле кабылып калышы мүмкүн. Мисалы көчөдөн деле бирөө келип сизге мына эсебиңе акча түшөт, мага чыгарып берип койчу десе деле ишенбеңиз. Мына шылуундар ушундай жол менен иштешет. Сиздин эсебиңизге акча түшкөндөн кийин жоопкерчилик сизде болуп калат. Этият болуңуз. Досым, картаңды эч кимге бербе. Карта сеники, жоопкерчилик да сеники.